Жалал Абад шаарынын 2020 жылдагы бюджети 435 миллион 422 миң сомду түзгөн болсо, 2021 жылы шаар бюджети 108 миллион 143 миң сомго көбөйүп, 543 миллион 565 миң сомду түздү. Ал эми 2022 жылы шаардын бюджети 689 миллион 50 миң сомду түзгөн болсо, 2023 жылга 763 миллион 341 миң сом деп бекитилүү алдында турат. Жалал Абад шаарына 2021 жылы 4 миллиард 300 миллион сом инвестиция келген болсо, 2022 жылы 7 миллиард 604 миллион сом инвестиция тартылды. Жалал Абад шаарында 2022 жылы 158 ишкана ачылып, 1382 жумуш орду түзүлдү. Бул жылы өткөн жылга салыштырмалуу 54 ишкана көп ачылып, 1000ден ашуун жумуш орду да көп түзүлдү. 2022 жылы Жалал Абад шаарында жергиликтүү бюджеттен бир катар ири курулуштар аягына чыгарылса, дагы бир топ курулуштар улантылып жатат. Атап айтканда, шаарыбыздын Тайгыраев аймактык башкаруусуна караштуу Төш Кутчу айылына 100 орунду 2 кабатта турган заманбап бала бакча курулуп, пайдаланууга берилди. Ага жергиликтүү бюджеттен 18 миллион 600 миң сом акча каражаты жумшалды. Аталган аймактык башкармалыкта дагы бир 50 орунду бала бакча курулуп, пайдаланууга берилди. Ага шаар казынасынан 17 миллион 754 миң сом сарпталды. Шаарыбыздын Манас көчөсүндөгү таштанды баскан аймак толугу менен тазаланып, 2000ден ашуун унаага ылайыкталган муниципалдык унаа базар ишке кирди. Учурда базардын тегереги тосулуп, узундугу 56 метрди түзгөн бастырма кирип чыгуучу бөлүгүнө күзөткана курулду. Ошондой эле каражаттардын сол чөнтөгө кетүүсүнүн алдын алуу максатында электрондук шлагбаум орнотулду. Базардагы курулуштарга жалпы 13 миллион 736 миң сом акча каражаты жумшалды. Муниципалдык унаа базардан жергиликтүү бюджетке ай сайын орто эсеп менен 600 миң сомдон каражат түшүүдө. Жалал Абад шаарындагы чачкынды соода жайларын иретке келтирүү жана шаар казынасына каражат түшүрүү максатында Курманбек көчөсү номер 8 дарегиндеги имарат реконструкциядан өткөрүлүп, муниципалдык базар курулду. Базар толугу менен үстү жабык имараттын ичинде болуп, жаан-чачындан жана күндүн аптаптуу ысыгынан сактайт. Эң негизгиси, аталган базар өлкөбүздөгү өрт коопсуздугуна толук жооп берген жалгыз муниципалдык базар болуп саналат. Анын ичи 9220 чарчы метрде түзүп, 1000ге чукул соода жайлары бар. Ал эми унаа токтотуучу жайы 5200 чарчы метрде түзөт. Базардын курулушуна шаар казынасынан 57 миллион 310 миң сом акча каражаты жумшалды. Учурда базарда курулуш иштери толук аяктап, пайдаланууга берилди. Муниципалдык базардан шаар казынасына жыл сайын 40 миллион сомго чейин каражат түшөт. Жалал Абад шаарынын Спутник ичи районундагы Норус паркы реконструкцияланды. Аталган парктын аянты 8 гектарды түзүп, эс алуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар жаратылды. Парктагы курулуштар үчүн жергиликтүү бюджеттен 40 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалды. Некрасов көчөсүндөгү 180 орунду номер 18 Радуга бала бакчасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ага шаар казынасынан 8 миллион 874 миң сом жумшалды. Ал эми аталган бала бакчага бастырма, азык-түлүк сактоочу кампак куруу үчүн 1 миллион 63 миң сом каражат бөлүндү. Ошондой эле Исакулов көчөсүндө жайгашкан номер 7 мектептин чатыры жабылып, номер 1 бала бакчанын эскилиги жеткен айнек терезелери жаңыланды. Жогорудагы курулуштар үчүн шаар казынасынан 7 миллион 522 миң сом жумшалды. Мындан сырткары номер 15 бала бакчанын азык-түлүк сактоочу кампасын оңдоп түзөө, номер 9 орто мектептин ички жылытуу системасын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Жалал Абад шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири болгон 1167 метрди түзгөн Шопоков көчөсү 21 метрге кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөлдү. Ошондой эле жолдун эки четине тротуар, жарыктандыруу, темир бетон арык куруу иштери жасалды. Ал үчүн шаар казынасынан 42 миллион 208 миң сом акча каражаты сатып Дал ушундай кеңейтүү иши шаардагы Барпсейл көчөсүнүн 450 метр бөлүгүндө да жасалды. Аталган көчө 20 метрге чейин кеңейтилип, жолдун эки четине тротуар, темир бетон арык курулуп, жарыктандыруу жумуштары жасалды. Аталган көчөдөгү курулуштарга 29 миллион сом акча каражаты жумшалды.
Ал эми жолду кеңейтүү учурунда буздурулган 56 курулуш объектинин ээлерине шаар казынасынан 22 миллион 747 миң сом компенсация төлөндү. Жалал Абад шаарынын Спутник ичи районундагы 400 метрди түзгөн Дружба Түү көчөсүнө жана 215 метрди түзгөн Маяковский көчөсүнө асфальт төшөлдү. Ошондой эле Бакирова көчөсү кеңейтилип, жолдун эки четине тротуар курулуп, жарыктандыруу, көрктөндүрүү иштери жасалды. Жалал Абад шаарынын түндүк тарабынан киребериш жагындагы айлампага стелла курулду. Жөө жүргүнчүлөрдүн жолдо жүрүү коопсуздугу эске алынып, 2022 жылы шаар аймагында 10 чакырымдай тротуарга асфальт төшөлүп, айрым бөлүктөрүнө брусчатка басылды. Ошондой эле 5 чакырым аралыкка темир бетон арык курулду. Балдардын жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын коопсуздугу үчүн Ленин Токтогул, Пушкин Жуматаев, Эркиндик, Балтагулов, Тыныстанов көчөлөрүнө үн коштоочу светофорлор, Ленин Барп Сейил, Манас, Жеңи жок көчөлөрүнө светофорлор коюлду. Ошондой эле шаар аймагына 294 дана жол белгилери орнотулду. Ал үчүн шаар бюджетинен 3 миллион 808 миң сом акча каражаты жумшалды. Бул жылы мэрдин тапшырмасы менен Жалал Абад шаарындагы 10 көп кубаттуу үй борборлоштурулган жылытуу системасына туташтырылды. Жалал Абад шаарында республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн курулуштар. Загорный көчөсүнүн 2,4 чакырым бөлүгүнө асфальт төшөлдү. Токтогул көчөсүнүн асфальты толук аягына чыгарылды. Узундугу 3,2 чакырымды түзгөн Транспортный көчөсүнө асфальт төшөлдү. Шаардан Жалал Абад санаториясына баруучу Мырзакул Болуш көчөсүнө 2,5 чакырым асфальт төшөлдү. Бүгүнкү күндө номер 1 Бабкин атындагы орто мектебине кошумча окуу корпусу курулууда. Тайгараев аймактык башкармалыгындагы номер 18 Манас Миң мектебинин курулушу жүрүп жатат. Шаардагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу башталды. Бекмамат Осмонов көчөсүнө перинаталдык борбор курууга долбоор даярдалууда. Курулушун баштоого 3 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Инвестициялык долбоорлор. Пушкин көчөсүнө 100 орундуу балдар ооруканасы Асанабил коомдук бирикмеси аркылуу курулууда. Жалал Абад тазалык мекемесине 4 дана Шахман үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаалар сатып алынды. Жаңы техникаларды сатып алууга 28 миллион сом жумшалып, анын 12 миллион сому жергиликтүү бюджеттен, калган каражат жаратылышты өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн. Ошондой эле аталган фонддун каржылык колдоосу менен шаар аймагына 296 дана заманбап таштанды таштоочу контейнер орнотулду. Аталган мекемеге Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен таштанды ташуучу Хобо үлгүсүндөгү 3 жаңы техника да тапшырылды. Мындан сырткары, Жалал Абад тазалык мекемеси өз каражатына 3 миллион 685 миң сомго Газон Next үлгүсүндөгү 1 дана уна да сатып алган. Жалал Абад тазалык мекемесине 1 жыл ичинде жалпы 8 жаңы таштанды ташуучу уна тапшырылды. Ал эми мэриянын жол башкармалыгынын техникалык базасын чыңдоо, шаардагы жолдордун курулуштарын тез арада жасоо, шаардагы сел-арык каналдарды тазалоо максатында Дусан үлгүсүндөгү экскаватор сатып алынды. Аталган техниканы сатып алууга 17 миллион 640 миң сом акча каражаты сарпталды. Анын 60% Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнсө, калган каражат жергиликтүү бюджеттен жумшалды. 2022 жылы Жалал Абад шаарынын суу жана саркынды суу тутумдарын реабилитациялоо долбоорунун 2 фазасы да башталды. Анын алкагында шаарда 8 чакырым саркынды суу түтүктөрү жана 138 чакырым суу түтүктөрү тартылат. Ошондой эле номер 2 саркынды сууларды кабыл алуучу жайы жаңыланат. Жалал Абад шаарынын Көгарт кичи районуна Асанабил кайрымдуулук фонду тарабынан курулган Бахрейн социалдык шаарчасы пайдаланууга берилди. Аталган шаарчада 24 фатирлүү турак жайлар, 250 орундуу заманбап мектеп, бала бакча, тигүүчү цех, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана мечит бар. Мындан сырткары, аталган шаарча үчүн атайын таза суу да чыгарылды. Жалал Абад шаарындагы номер 1 кесиптик лицейдин карамагындагы жер аянтына Орусия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен 1200 орундуу мектеп куруу пландалып жатат. Жалал Абад шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан 2022 жылы муниципалдык жерге мыйзамсыз курулган 49 курулуш буздурулуп,
4350 чарчы метрди түзгөн муниципалдык жерлер кайтарылды. Шаар мэринин тапшырмасы менен учурда муниципалдык жерлерди инвентаризациялоо иши уланууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 31 январындагы номер 17-2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында жана Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында шаарга 5791 дана ар түрдүү көчөттөр тигилди.